Гвоздикалар жана помидор ширеси. Аңгиме. Кичинекей карагай токою, таңга мал, ары, чымын, куш табыштары. Кара көзөнектен караганда жерде жана бактарда күн нурлары. Тээ алыста көктүн өз түсүнөн бир аз караңгыраак кыйрларда деңиз созулуп атат. Мына дал ушундай жерде айылдыктарды ойлоп отурам. Бир мезгилдерде китептер мага адамдарды сүйүүнү, адамдарды сүйгөн адам табиатты, табиатты сүйгөн адам дүйнөнү, андан соң жашоого болгон сүйүнүчтүн пайда боло турганын үйрөткөн. Жок. Азыр эмнегедир адамдарды китептер үйрөткөндөй сүйбөйм. Китептер дегенимде чоң илимий китептер же белгилүү 4 китептен бирөөнү окуп алып ыйман кылганымды ойлошпосун. Мага бул илимди ырлар, романдар, аңгемелер, жомоктор үйрөткөн. Кожоюну кемеден түшөр замат баштыгын кармаган малайдан жийиркенүүнү, эртең менен 6:30 табият менен күрөшүү үчүн көчөгө чыкпаган адамдын иштебегенин өз алдымча үйрөндүм. Бирок бул жолу эртең менен 6:30 табият менен күрөшүү үчүн көчөгө чыкпаган адам кааласа кечке чейин кишилерди алдоого тырышсын, эмне тапмак эле. Менимче миллион сому болсо да жасалма акча 1 тыйынга татыбас. Азыр кимди сүйүш керек, кимди сыйлаш керек, баарын билем. Бир нече күндөн бери бир адам эсимден кетпейт. Айылда аны Көр Мустафа дешчү. Бир көзү солго бир аз кыйшык эле. Оң жагынын агы менен кабак арасына боордой кызыл эт пайда болгон. Ушундай туулганбы, же болбосо бала кезинде көзүнө бирдеме киргенби? Бул көзү тиги көзүнөн жарыгыраак, карараак, жандуураак, баамчылыраак. Бул көз мага бүкүрдү элестетет. Кызык бүкүр киши жаман көрүнүшү мүмкүн, бирок бүкүрлөрдүн баары кең пейилдүү, сүйкүмдүү кишилер. Шайыр келишет, адамдар менен тез достошот. Бүкүрлөрдү канчалык жакшы көрөрүмдү билесиңерби? Мына, көр. Мустафанын көзү да бүкүр кишинин рухий абалын ичине камтыйт. Шайыр шатман, кынтыксыз, сүйкүмдүү, ойнок, жандуу көз. Адептүү көз анын жанында уялчак, өчүк, даамсыз, тузсуз өтө текебер көрүнөт. Көр Мустафа бакчаларда иштейт, жалчылык кылат. Жер астындагы сууларды, тамдарды оңдойт, кудук казат. Биздин айылдын түштүк тарабы отурукташтырылган эмес. Ал жерде куурайлар, жапайы эмен дарактар, кожогат бадалдар, төө куйруктар бакка айлана албастан бактарды туурагансып абдан тыгыз өсөт. Бул куурайлардын баары Фина чүркөсүнүн мүлкү. Келтейген кир сакалдуу, баамчыл поп куурайларды биздики деп анда-санда кыдырат. Каалаган бирөө бар болсо арзанга ижарага берет. Бирок эч ким ижарага албайт. Анткени токойчу бул жерлерди токой мыйзамына ылайык токойго кошот. Арасында 3-5 майда карагай, кысылып өспөй калган жапайы өсүмдүктөр, отун делбей турган курайлар токойчунун токой мыйзамынын аркасына бактылуу жашайт. Көр Мустафа кантип ишке ашырды билбейм. Деңизге тигинен төмөн караган бул бадалдардын бир тобун кантип тырмактары менен чыдап отоду экен, ойлоп көрсөңөр. Жайылып өскөн куурай чырпыктар, деңизге тигинен ылдыйлаган бул топурак ушунчалык таштак эле. Андан калса Мустафага күндүз башка жерде иштөөгө туура келчү. Кеч киргенде бадалардын арасына жашырган кетменин алып, таң агарганга чейин чыгарып казчу, жулчу, казган сайын аска, казган сайын таш. Жай кышы токойчунун кысымы менен бирге куурай, эмен, лавр, кулпунай, тикен, от, тамыр ага каршы чыкты. Бул коркунучтуу күрөшкө 3 эвлек топурак үчүн Мустафадан башка биздин айылдагы башка эч ким туруштук бере албас эле. Аска бүтүп, кара, кызыл жер семирткич бир карышчалык пайда болгондо, эмен жыгачынын коркунучтуу жыландай тамыры маңдайына чыкчу. Аны чыгарганда токойчу алдына чыкчу. Ал кеткенде уулу тикен баш бармагын шишитчү.
кетмен мокочу, күрөк толчу, таш тоодой жыйылчу. Адамдын боюндай болгон чоң аска, жумшак топурактын үстүндө, чоң денесин эч көрсөтпөстөн эңилчектүү жүзү менен турчу. Мустафа бардык күчүн бириктирип, ийиндери, тырмактары, буттары, көкүрөгү, аркасы менен аны жеңчү, жыкчу. Кетмен мокуп калган мезгилде муштуму таалганда манжалары болбосо тырмактары менен топуракты тырмалачу. Бир күнү күзүндө караса, кичинекей карагай бөчүрлөрү, жашаң тикендүү жалбырактар, 3-5 кулпунай шиңгил жемиштер, жерде кара, кызгылт, чамгыл, боз түз топуракка көлөкө түшүрөт. Муну көргөн биз баксаң бакча, бакпасаң тоо болот дедик. Тиш, тырмак, кан жана жан менен табият делген аждаарды жеңүү керек экенин билбедик. Пендеңер болгон мен бул күрөшкө күбөмүн. Мустафанын көргөзү ачуулангандан ала төскө айланган күндөрдү эстеймин. «Эй, арстан Мустафа!» деп алыстан бир карагайдын көлөкөсүндө коркунучтуу урушту карачумун. Бул уруш римдик кулдардын арстан менен күрөшүүсүнөн мындайча айырмаланат. Римдик кул арстанга 15 мүнөт ичинде жеңилсе, Мустафа аждаарды 1 жыл ичинде кээде үмүтсүздүктөн, кээде үмүттөн улам жеңчү. Эртең менен күндөгүдөй карагайдын астына бардым. Бир айылдык аял, жарым жылаңач 3 бала, бир топ кызыктай таш тактайлар, жалпак темирлер менен бирдеме кылып атышат. Бул ар тарабынан түндүктөн муздак шамал, түштүктөн күн чыгыштан, түштүк чыгыштан, түндүк батыштан соккон жел кирген үй эле. Мустафа үстүнө жашыл кийим кийген, күчтүү аялды мингизип, үй чебилегине жөөктөрдү, тилкелерди ачып атыптыр. «Арстан Мустафа!» дедим. «Суу таптыңбы, суу?» «Деңиз жээгинде эски кудук бар эле. Бир аз туздуу, бирок жарайт го. Ушул жерге кудук казып алсам», деди. Аны көрсөм эле апкаарып, таң калуу, сүйүү жана урмат менен караймын. Кең жайлообуздун үстүндө ушундай миллиондогон адамдын бар экенин ойлойм. Дүйнө жүзүндө мындай миллиондогон кишинин тырмактары, чорлору, суук кебетелери, жалгыз көздөрү, жалгыз колдору менен аждаар менен урушуу үчүн бирин-бири күткөндөрүн ойлоймун. Кичине айымдар, күндөрдүн бир күнүндө кудалашкан жигитиңиз сизге коюу кызыл гвоздикаларды жөнөтөт. Балким бул гүлдөр Мустафаныкы болуп жүрбөсүн. Мырзалар, мүмкүн базардан помидорлорду көрөрсүз. Ал эми алмалар, ферик алмаларындай жыттуу, таттуу, даамдуу, ичиндеги даниктери да алтын сыяктанып жылтылдайт. Балким бир күнү ресторанга барып калсаңыз, шишеге толтурулган помидор суусундугун ичип, даамын өзгөчө деп табарсыз. Грек кудайларынын өлбөш үчүн ичкен нектар ширесинен сиз да ичип каларсыз. Мустафанын помидорлорунан бири силер ичкен ширеге кошулган. Аңгеменин аягы. Сиз уккан аңгеме «Гвоздикалар жана помидор ширеси». Автору Саид Фаик Абасыянык.